Кыргызстанда бир нече жылдан бери демилгеленип келген иллюстрация мыйзамы бул жолку толкундоодо дагы кайрадан көтөрүлүп, учурдун актуалдуу темаларынын бирине айланды. Чет өлкөдө бул мыйзам ийгиликтүү ишке ашып келген. Ал эми ушул шартта Кыргызстанга иллюстрация мыйзамын киргизүү менен эмнени өзгөртө алабыз? Иллюстрация мыйзамынын оң жана терс жагы кандай? Башка өлкөлөр бул тажрыйбаны кандай колдонгон? Деги эле иллюстрация мыйзамы деген эмнени көздөйт? Ушул жана башка суроолорго 5-каналдын учурда программасынын бүгүнкү чыгарылышында талкуулайлы деп турабыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Мен жанымда отурган Замир Айылчиев, жарандык активист. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студияга кош келипсиз. Ал эми биздин экинчи студиянын коноктору Акан Иманов, жарандык активист, жана Адилет Абдылдаев, коомдук ишмер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиздер. Анда биринчи эле суроону Замир мырза сизден баштайлы. Ушул Кыргызстанда иллюстрация мыйзамын киргизүү буга чейин деле көтөрүлүп келген. Айрыкча ушул октябрдагы толкундоодон кийин кайрадан баш көтөрө баштады. Жарандык коом дагы талап кылып атат бул мыйзамдын ишке киришин. Деги эле бул ушундай шартта Кыргызстанга иллюстрация мыйзамын киргизүүнүн кандай зарылчылыгы бар? Албетте. Азыркы тапта мына өзүңөр билгендей эле Кыргызстанда өзгөчө 2010 жылдан бери ушул иллюстрация маселеси көтөрүлүп келет да, бул коомчулук көтөрүп келген буга чейин. Азыркы тапта ошо иллюстрация маселесин бул өкмөт башчы ошону менен катар эл биргеликте колдоп берип атат да. Бул абдан жакшы бир жишан, себеп дегенде мына өзүңөр билгендей эле 30 жыл аралыгында Кыргызстан экономикасы абдан артка кетти. Кейиштүү абалда ошого байланыштуу биз азыр эгерде мамлекетте сөз түрдө мыйзамдуулук, сот системасы мыкты бир деңгээлде түшсүн десек, ошону менен катар эле баягы кардиналдуу реформалар болсун десек, анда сөз түрдө бул иллюстрацияны кабыл алышыбыз керек да. Иллюстрация деген сөздүн мааниси бул деген тазалануу дегенди билдирет да. Эмнеден тазалануу? Бул мамлекетке чыккынчылык кылып, мамлекеттин казынасына кол салган жетим жесирлердин акысына кирген адамдардын бардыгы ошо мамлекеттик машинадан алынып, тазаланып, мындан аркы иштөөсүнө баягы бөгөт коюлат да. Бул нерсе 2010 чейин созулушу толук мүмкүн. Тургандардын бардыгы тазаланат деген сөзбү бул? Бул мунун бардыгы тең тазаланат, бирок бул жакта деген түп тамырынан деген нерсе эмес. Себеп дегенде мамлекеттик кызматта ушундай беделдүү, чоң кызматтарда иштеген адамдар бар. Өзүнүн өрнөктүү жашоосу менен, кылган иши менен, ошону менен катар эле өзүнүн адистиги менен, профессионалдуулугу менен башкаларга үлгү болуп жүргөн адамдар бар да. Ошол адамдарды мамлекеттик кызматта калтырып, биргеликте ошону менен биргеликте эле чет өлкөдөн окуп келген мыкты кадрлардын бардыгын бириктирип туруп, ошо бир базанын негизинде бир структураны түзүп, бир багыт, бир идея менен, бир ой менен кетиш керек да. Ошондо мамлекеттин жаңы фундамент түзүлөт, жаңы Кыргызстандын жаңы экономикалык форматта, дүйнөлүк саясаттагы жаңы орду пайда болот деп ойлойм да. Ошого байланыштуу биз сөз түрдө бул иллюстрация мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Урматтуу коноктор, азыр экинчи студиянын коноктору менен талкууну баштаардан мурун биз ошол октябрь айындагы толкунда иллюстрацияны талап кылган жаштардын пикирин комментарийсиз берип, анан соң кайрадан сиздер менен талкууну улантсак. Иллюстрация деген нерсе бар. Жаштар келсин бийликке. Эскилер, уурулар. Сөзделген там мындай жаш жигиттер бар. Гарвард университетин, Токиону бүтүп келген, Москвада окуган, бир нече. Мен кетинде биз 3 күн уктаган жокпуз. Өзүм шок болуп турган, эртең окусам жинди болдум мен. Кандайча? Мен келдим, мени биримдиктен талапкерлер чогул алып бизди тагдыр чечпесин. Биринчиден. Ачыңыздар. Импичмент. Үчүнчүсү, акыркысы. Кылмыш иши бүгү козголсун, чегераны жапсын, эч ким кетпесин. Иш козголсун. Тиги кетсин, анан кызмат жөндөсүн өшсүн. Эртеден баштап министрлер биз угуп атабыз, аларга райондун балдары кошулду, тигилер кошулду. Камчынын балдары кошулду, Сокенин балдары кошулду. Рахмат. Азыр Реформа партиясынын лидери Клара Солонкулова. Мен кече жанагы жогорку кеңеш сыяктуу отурумда өзүм катыштым. Азыр Силек Токтогазиев. Тизмет турат. Булар отуруп алып жанакы биз биякта эл менен биргеликте революцияны жазып атканда Жээнбеков кетсин! Жээнбеков кетсин! Жээнбеков жолго түштүк биз тилекке каршы. Биз эмне кылдык эле? Эмнени күттүк эле? Марат Аманкуловду орустарга бизди кошкусу келгендиги үчүн кул дегенибизде бергиле көкүрөгүндө чалып күйүп мекен үчүн өрттүр. Жаңылануу кече 30 депутат, алар кайсы депутаттар десин? Уят болсо, бет болсо, позиция болсо, эл тарап коет.
Çimbirliklerge tayanma. Çempiyon деген. Hurmatlı el. Eğilgisi geçen ne oldu? Geçen Ayrım deputatlardı kriminal korkutu alıp vardı. Ular Devirleri öldü. O sonunda kim var bile? Haberim var bile. Акан мырза, азыр суроону сизге берейин деп турам. Мына сиз да жогоруда көрдүңүз, митингде да кандай талаптар айтылды. Негизи башкы талап ушул иллюстрацияны алып келүү мамлекетке, бийликке жаштар келсин деген талап менен чыгышкан болчу. Бирок азыркы учурда ушул иллюстрация дегенде коомчулук ар кандай мааниде түшүнүп атат. Мисалга алсак, иллюстрация дегенде көпчүлүк эле бул иллюстрация дегенде жаштар керек экен, демек бийликке жаштар келиш керек экен деген маанини көбүрөөк пикирди карманып атышат көпчүлүк жаштар. Негизи иллюстрациянын түпкү мааниси кандай? Чоң рахмат. Биз биринчиден иллюстрациянын түпкү мааниси бул жаңылануу. Жаңы, профессионалдуу, бул жерде сөз түрдө жаштар келишти керек деген сөзгө мен толук түрдө кошулбайм. Бул жерде бул жаңыланып, Кыргызстанды бир келечекте биз өзгөртөбүз, жаңы муунду бир жаратман, бир өнүккөн өлкөгө багыт алабыз деген адамдар, деген жаштар болобу, ушул эле профессионалдар бардыгы тең биргеликте, ынтымакта ушу жаңы кадамдарды жасап, өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарына кошулушубуз керек. Ал кошулуш үчүн бүгүнкү күндө мындайча айтканда 30 жылдан бери ошо бүгүнкү система чирип калган система. Ал жерде баягы куда сөөк, ал жерде баягы тууган туушкан, өздөрүнүн уул кызы, небереси деген мындайча айтканда кландык башкарууга биз ушул иллюстрация жолу менен гана биз чекит кое алабыз. Иллюстрацияны бул көз карандысыз коомдук комиссия жүргүзүш керек. Сөз түрдө бизде мындай бир кадрдык таңкыстык болот деп айтканга болбойт. Эгерде азыркы күндөгү ушундай коррупциялык иштерге аралашкан чиновниктер кете турган болсо, алардын бир былыктары чыга турган болсо, булардын ордун жаба турган эч ким жок деп айтканга болбойт. Себеби биздин чет өлкөдөн билим алган, ушу биздин Кыргызстанда деле билим алып, Кыргызстандын өзгөрүшүн каалаган мыкты, кесипкөй, жакшы адистер бизде абдан көп да. Акан мырза, ушул жерден суроо, мисалы ушул чет өлкөдө билим алып, баягы өзүнүн билими менен Кыргызстанга келип кызматка кире турган болсо, ал жаштардын тажрыйбасы ушул Кыргызстандагы чирип кеткен системаны жок кылып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы? Сөз түрдө. Алардын тажрыйбасы жетеби деген суроо. Тажрыйбасы да жетет. Ал биринчиден. Экинчиден биздин мыйзамдык жашоодогу мындайча айтканда барьерлер алыныш керек да. Жашоодогу бизди оорчулук алып келип аткан барьерлер алынса, анан бардык тармактар өнүгөт да. Эң жөнөкөй эле мисалы биз айталы, кайсы бир документ керек болсо, госрегистрга барсак, ошол эле айыл элет жергеси үчүн кызыл китепти айталы. Ал жерге барсак, кызыл китепти алыш үчүн көп акча төлөшүбүз керек. Кызыл китеп жок, бүгүнкү күндө шайлоого катыша албайбыз, паспорт ала албайбыз, ЗАГС ала албайбыз, ушул сыяктуу барьерлер бар. Ошол барьерлерди биз жокко чыгарып, жөнөкөйлөштүрүп, элге жеңилдиктерди алып келсек, ошол эле өзгөртө алабы деген жаштар болобу, чет өлкөдөн билим алып келген мыкты адистер болобу, алар ушундай технологиялардын заманы бүгүнкү күндө өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүк бар да. Эч нерседен мындай жалтанбашыбыз керек биз. Демек, кайсыл гана билимдүү жаш болбосун, ошол азыркы берген кызматты аркалап кеткенге кепилдик бар. Сөз түрдө. Адилет мырза, азыркы шартта мен ушул Замир мырзага берген суроону сизге да бергим келип турат. Азыркы шартта Кыргызстанга ушул иллюстрация мыйзамын киргизүүнүн зарылчылыгы канчалык болуп турат? Саламатсыздарбы? Биринчиден көрүүчүлөргө иллюстрация кабыл алыш керек деп буга чейин дагы көптөгөн мурдакы төңкөрүлүштөрдө айтылып келген. Азыр ушундай кырдаалда биздин өкмөт башчыбыз колдоп саясий эрк көрсөттү. Ушул кырдаал менен байланыштуу иллюстрацияны кабыл алышыбыз керек. Иллюстрация бул эмне? Иллюстрацияны бул мурункуга бул убакытка чейин иштеп келген мамлекетке зыян келтирген, өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгынан өзүнүн жеке кызыктарын коргоп келген мурунку атка минелерибиздин баарын тазалап, ошолордун
ошолордун ордуна мен деген мыкты жигиттерди, билимдүүлөрдү, мекен үчүн күйгөн, сүйгөн патриот жигиттерибизди, уул кыздарыбызды сунушташыбыз керек. Ошолор өзлөрүнүн жумуштарын өз адистиги менен туура иш алып барыш керек деп ойлойм. Бул иллюстрацияны биз толугу менен кабыл алганда бизде башаламандык болуп кетиши мүмкүн. Ошону менен биз азыр критерийлерди сунуштап жатабыз. Мисалы кандай критерийлер сунуштап жатасыздар? Критерий этап менен тазалануу сунушу, өйдөдөн ылдый карай. Мисалы? Мисалы өйдөкү эң жогорку бутактарда отурган атка минерлерден баштап андан ылдый түшсөкпү деген сунуштарды киргизип жатабыз. Ошону менен эле биргеликте иллюстрация талабы менен санын эмес, сапатына карап кыскартуу маселелерин да көтөрүп жатабыз. Бул кадрдык штаттарды кыскартуубу? Кадрдык штаттарды, бири-бирин кайталануучу органдарды жана эле ошолордун маяналарын көтөрүп, ошолордун ордуна жакшы адистерди алып келүүнү сунуштап жатабыз. Мисалы ошол кайталануучу органдар кайсылар? Кайталануучу органдар бизде бир-экөө эле эмес, өтө көп. Алардын ичинде агентстволор бар, департамент бар. Ошолордун бардыгын андан көрө туура багыт берип, ичиндеги системаны өзгөртүшүбүз керек да. Айта кетчү турчу кайталануучу органдар бизде көп, өтө көп. Замир мырза, кайталанчу органдар боюнча сиз кошумчалай. Албетте. Кошумчалай кетейин. Бизде дублированный аябай көп жумуштар бар. Көпчүлүк эле ошол жактан баягы профессионалдуу кадрлар келбей жатканда себеби ошондон, себептен бул жакта биринчи кезекте айлык маянадан абдан бир жүйөлүү маселелер болуп атат да. Мисалы, экономика министрлиги бизге кереги жок. Чындыгын айтканда, себептен экономика министрлиги баягы экономикасы такыр артта калып кеткен Африкан өлкөлөрү сыяктуу баягы мамлекеттерде ушул нерсе бар да. Ушуну кыскартышыбыз керек. Мисалы, ошол экономиканын бардыгы. Экономика кандай өнүгүү? Экономиканы финансыга берип койсо болот. Мисалы, финанс ошол нерсени координацияласа болот. Мисалы, деги эле айта берсе көптөгөн органдар бар. Ошолордун баарын сандан сапатка өтүшүбүз керек. Абдан туптуура айтты. Себеп дегенде бизде бул жакта деген ушул агенттиктердин ачылып кеткенин да бирден бир себеби бул коррупциялык жолдор менен. Мисалы, өзүңүз билгендей эле акыркы 10 жылдан бери биздеги партийный система менен келе атпайлыбы? Мисалы, ошол партиялык системанын натыйжасында парламентке келип аткан адамдар кээ бирөө мандат ала албай калса, ошолорго баягы саясий оюн катарында, саясий бир белек катарында агенттиктерди ача беришкен да. Ошонун натыйжасында бизге аз болсун саны, бирок саз болсун деген идея керек да. Ошонун натыйжасында бизде азыркы тапта көпчүлүк адамдардын биринчи максаты бул мамлекетти өнүктүрүү болуш керек да. Мамлекетке келип аткан адамдар жөн эле жаштар эмес, бул билимдүү жаштар. Ошону менен катар эле алардын жүрөгүндө ата мекенге болгон сүйүүсү болуш керек да. Эгерде ал сүйүү болбосо, ал канчалык мартабалуу кызматта отурбасын, ал эл үчүн күйбөйт, өзүнүн гана жеке кызыкчылыктарын ойлойт. Ошондуктан мына ушул 30 жыл аралыгында бизде абдан чоң бир мүмкүнчүлүктөр болгон. Мисалы, биздин тышкы карыз боюнча жана башка маселелер боюнча дагы иштер азыркыга чейин абдан бир актуалдуу болуп келатат да. Мисалы, ошол тышкы карызды кутулуу жолу, мыкты медицинаны, мыкты чек араны, мыкты коопсуздук кылып койсок болот эле. Ошонун бардыгына ошол чабал атка минерлердин туура эмес иш кылган натыйжасында ошолор татыксыздар кетсин деп атабыз да. Мына Кыргызстанда акыркы учурду карап көрсөк, орточо эсеп менен бир 300-500 адам ошо Кыргызстандын ар кайсы мартабалуу кызматтарында отурушат да. Алар өздөрүнө бир клан катарында түзүп алганда, ошол нерседен арылалы деген максатта мекенибизге бир күйчү, мекенибизди сүйүүчү мезгилге келдик. Себептен де биздин азыркы деңгээлибиз инновацияга ыкталды. Мисалы, дүйнөлүк деңгээлдеги жордордо балдар окуп атат. Мисалы, биз ошолордон мисал алышыбыз керек да. Бул жактан мисалы 30 жыл өзүңүз элестетип көрсөңүз, мисалы 30 жыл кызматта отуруп эчтеке мына результат көргөзө албагандар бар да. Мисалы, дүйнөлүк практикада реформаны бир 100 күн аралыгында кылса болот да. Мисалы, азыр биздин мыкты Стэнфорд, MIT, Гарвард деген университеттерди биздин жаштар бүтүп алып Кыргызстанга келейин дейт, бирок аларга кепилдик жок болуп атпайбы? Ошон үчүн иллюстрацияны биз кабыл алсак, мыйзам иштеп баштайт, чет өлкөдөгү жаштарга кепилдик түзүлөт, ошонун натыйжасында мамлекетке келип алар кан жанын аябай иштеп бермек деп ойлойм да. Ошондо жаштардын келечеги да кең болмок, мамлекеттин экономикасы өнүкмөк. Бул маселени дагы талкуулайбыз. Бизде азыр байланыш бар. Топчубек Тургуналиев, коомдук жана саясий ишмер. Топчубек агай, саламатсызбы?
Арыбаңыз. Топчу агай, мына кезинде Кыргызстанда тазалануу же иллюстрация мыйзамын 2010 жылдын ушул апрель окуясынан кийин алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан, демилгелеп чыккан демилгечилердин бирисиз. Эмне үчүн ошол учурда көтөрүлгөн иллюстрация мыйзамы ишке ашпай алган? Айжамал кызым, алдагенде мен 3 сүйлөм айтайын. Кыргызстаныбызды оң жолго салуу үчүн менин баамымда 3 негизги шарт керек. Биринчиси, бийлик системасын түп тамырынан өзгөртүш керек. Демек, конституциялык реформа зарыл. Экинчиси, бийликке эң таза, ыймандуу, адилеттүү, эл үчүн канын жанын аябай иштеп бере турган адамдар керек. А үчүнчүсү, могу сен айткан бийликти тазалоо, иллюстрация. Иллюстрацияны 90-жылы 9-айда мен жогорку кеңеш шайланар замат бердим эле. Бирок дагы мынакей 10 жылдан ашты, ушул күнгө чейин кабыл алына элек. Анын себебин сурап атасың. Менин оюмча ошол жогорку кеңеште мурдатан ушундай бир өнөкөт болуп калды. 90-97% бүтүндөй ошол коррупциядан малынган ушунчалык ыплас адамдар отурду. Алар түшүндү, бирок эгерде иллюстрация мыйзамын кабыл алсак, эң алгачкы союл өзүбүздүн башыбызга тиет экен деп. Негизги себеби ушул, кызым. Эми азыркы учурда мына 3-чү жолку деп элем, мына октябрь айындагы толкундоодон кийин мына ошол иллюстрацияны кайрадан киргизүү демилгеси көтөрүлүп, муну азыр коомчулук дагы талап кылып атат. Азыр ушул иллюстрация мыйзамын киргизүү менен биз эмнени өзгөртө алабыз? Кызым, жакшы айттың. Мына коомчулук талап кылып атат деп. Коомчулуктун арасында ошол өткөн айдын башында мен ушунчалык кубандым. Жаштар талап кылып атат. Жаштар, алардын ою ошол Кыргызстанды куруткан башчылардын бүт бардыгын шыпыруу керек. Ал эми бийликке акылы жеткен, бийлик дегенди билген, башкаруу системасын деген өздөштүргөн, төмөнкү тепкичтен жогорку тепке чейин мына ошондой бир эң мыкты жаштар келсе, ошондон кийин Кыргызстан оңоло баштайт деген пикир элдин, карапайым калктын, өзгөчө жаштардын акыл эсине боротоло тунду, кызым. Биз ошол 90-жылдан бери мынакей 3 жолу эволюция жасалды. 93-жылдары перманенттик революция. Андан кийин 5-10 жылдары, ал эми өткөн айда ал революция эмес. Мен бул өзү толкундоо, башаламандык деп айтсак болот. Партиялардын козголоңу, ошол бул менин оюмча ошол жанагы 3 партиянын баарына тыюу салып, мына иллюстрация деген ушундай. Тыюу салып, ал эми жетекчилердин бардыгын сот жолуна тартыш керек эле. Мына ушул күнгө чейин али боло элек. Мен муну жаздым, айтып келатам. Ал эми биздин Кыргызстан эми калкы жагынан анчейин чоң эмес, бирок чоңдор баягы карганын көзүн чокубайт деген жолдо баратат да. Булар баары бири-бири менен чырмалышкан. Кээде ондогон адамдар топтолуп, миллиарддагандарды жеп атат. Ошон үчүн жанагы бийликти тазалоо боюнча эң биринчи кадам бүгүнкү садыр баш болгон жетекчилер бир жоон топ түзүш керек. Ал топко мамлекеттик бийликтеги адамдар эмес, коомдогу эң бир таза могу журналисттерден, укук коргоочулардан киргизүү керек дагы. Бул биринчи шарты. Ал эми ошол топко, иллюстрация тобуна өтө чоң укук, бийлик бериш керек. Кандай укук?
эгерде алар ошол президенттик аппараттан баштап дагы үчтамгалар, прокуратура, айыл өкмөттөгү бийликтин бүт бардыгына алар кайрылат, алар токтоосуз жооп бериш керек. Алардын колуна ошол акыркы 29-30 жылдын ичинде коррупцияга белчесен эмес, төө чачына чейин баткандардын бүт бардыгынын маалыматын бериш керек. Эгерде маалымат бербей жашырып койсо, аларды дагы иллюстрацияга тартыш керек. Иллюстрацияга тартуу деген өзү менин долбоорумда мындай эле, кызым. Биринчи, Кыргызстанда 5 миллиардка жакын долларга карыз кылып кеткен Акаев, Бакиевтер, могу Алмаз Атамбаевтер, ушулардын бүт бардыгын дагы бир топтору бар. Дагы бир топтору бар. Ошолорду бир өмүрүнүн аягына чейин конституциялык укугунан ажыратуу керек. Шайланууга жана мамлекеттик кызматтарга дайындалууга. Мына ошондо баягы керегим сага айтам. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Биз талкуунун уланта берсек, Замир мырза, мына Топчубек агай айтып атпайбы? Карганын көзүн карга чукубайт. Эгерде иллюстрация болсо, тазалануу болсо, демек бардыгын бирдей тазалап, бирдей жаңы жүздөрдү алып келиш керек деген мааниде сүйлөдү. Буга сиз кошуласызбы? Албетте, абдан туура айтып атат. Себеп дегенде бул жакта дос болобу, тууган болобу аны аябаш керек. Анткени биринчиден мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Ошол эле Сингапурда деле ушул нерселер болгон. Өнүгүүнү каалаган адамдар, өнүгүүнү каалаган мамлекет ар дайым курмандыкка даяр болуш керек. Ошон үчүн мамлекетке баягы чыккынчылык кылган адамдардын баары жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошону менен катар эле бул жакта Топчубек агай айтып атат, ушундай депчи. Атамбаев, Бакиев, Акаевди айтып атат, эмне үчүн Жээнбековду айтпай эле мисалы. Албетте Жээнбековдун да бул жакта чоң катачылыктары бар. Ошол учурларда туура кеңешин бергенде аксакал катарында, анда мындай адилетсиздик, шайлоодо адилетсиздик, элдердин жашоосу мынчалык деңгээлде начар болбойт болчу да. Ошондуктан сөзсүз түрдө аларды дагы жоопко тартыш керек, белгилүү адамдарды. Ошондо бизде мамлекетте өнүгүү болот да. Антпесе, эгерде иллюстрация мыйзамы кабыл алынбаса, анда бул мамлекетте болуп өткөн маданий төңкөрүштү отпайлы, ушул нерсе өзүнүн максатына жетпей, бул жолдо гана калган болот да. Демек ушул митингге чыккан элдин үмүтү толук акталбай калат деген маани айтсак болот. Бул жакта эгерде ушул нерсе иллюстрация мыйзамы кабыл алынбаса, анда элдин үмүтү так аткарылбай калган болот. Ошондуктан буга сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Мына кече эле мамлекетте иллюстрация болсун деп кыйкырып жүргөн активисттер, жарандык активисттер, ошол эле жанагы бейөкмөт уюмдун мүчөлөрү өздөрү кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, кайра тескерисинче иллюстрацияга каршы чыгып атышат мисалы. Себеп дегенде аларга мамлекеттеги туруксуздук биринчи орунда маанилүү да. Анткени мамлекетте туруксуздук болуп турса, алардын капчыгына миллиондогон долларлар түшүп турат да. Ошол нерсеге алар элдин башын айландырууга аракет кылып атышат. Ошондуктан демек жаңы келген азыркы кадрлар дагы бул иллюстрацияга каршы деп айтып жатасызбы ошондо? Жок, азыркы этапта мурун кийин баягы мамлекеттик бейөкмөт уюмдарда жүргөн, азыркы учурда да жүргөн активисттер бар да, алар болсо убагында иллюстрация деп кыйкырып жүрүшкөн 2010-до делечи мисалы, 2005-те деле мисалы. Бирок азыркы этапта өкмөт ошону өз колуна эркин менен алып туруп саясий жолго, туура жолго баратканда, бейөкмөт уюмдун кээ бир өкүлдөрү бул нерсеге каршы чыгып атышат. Анткени аларда мамлекетте стабилдүүлүк болбосо, аларга албетте сөзсүз түрдө капчыгына миллиондогон долларлар түшөт да. Ошонун натыйжасында алар элдин башын бурмалашат да. Азыр мамлекет эл менен биргеликте компромисске бара жатышат, ал эми бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү баардыгы тең бул нерсеге каршы чыгып атышат да. Ошондуктан биз азыркы этапта кимдин ким экенин билишибиз керек. Мисалы, биздин максатыбыз, азыркы чыгып аткан максатыбыз бул мамлекеттеги өнүгүү болсун деп атабыз. Анткени эмне үчүн башка мамлекеттер мыкты деңгээлде өнүгүп атат, эмне үчүн биз, мисалы, биз өнүкпөйбүз. Мисалы, Америка Кыргызстандан 200 жыл калды да, мисалы. Япония 100-150 жыл калдыга кетти. Ошол
ошол эле Сингапур 100 жылга алдыга кетти. Ал эмне үчүн биз өнүкпөшүбүз керек? Ал эмне үчүн биздеги мамлекеттеги жарандарды ойлошубуз керек? Бизде бир уч жана 500 үй бүлө, бир уч адамдар эле өздөрү жашоосун мыкты деңгээлде алып баратышат. Ал эми жарандардын бардыгы калкулап атпайбы? Жарандар булар курал катарында колдонуп келди да, жаштар деле мисалы 2 революциянын башында ушул 3-чү төңкөрүштөн кийин мамлекетте жаштардын баягы чын эле мамлекет жаштарын биринчи орунга коет экен, мамлекет чын эле элди биринчи орунга коет деген максатта ушул иллюстрация болуп атат да. Иллюстрация кабыл алынса, анда азыркы бийлик сөзсүз түрдө элди биринчи орунга койгондо, элди сыйлагандыгы да. Ушундай болсо сөзсүз түрдө мамлекетте өнүгүү болот да. Мен ушул жерден Акан мырза, сизге суроо бергим келип турат. Мына Замир мырза айтып өтпөдү, АКШ бизден алдыгайда 200 жыл мурда алдыда депчи. Анан дүйнөлүк тажрыйбада ушул иллюстрацияны колдонуп келишкен жана ийгиликтүү ишке ашкан экен көп өлкөлөрдө. Мисалы Кыргызстанга кайсы өлкөнүн тажрыйбасын алып келсек туура болот? Бул жөнүндө айта аласызбы? Чоң рахмат. Мисалы Чехия өлкөсү булар кызмат абалы боюнча ушундай иллюстрацияга барышкан да. Буга чейин ушундай ар кандай коррупциялык иштерге аралашкандар, алардын балдары, алардын тууган туушкандары булар мамлекеттик кызматтарга аралаша албайт деген ушундай кадамдарга барышкан. Мисалы Польша өлкөсү дагы иллюстрацияга барышкан. Ушул мыйзамды кабыл алган. Алар көбүнчө укук коргоо органдары тарабындагы иллюстрацияны ишке ашырышкан. Алар мисалы баягы союз малында иштеген, ошол көз караштагы адамдардан биздин коом артка кетип калышы мүмкүн, биздин коом демократияга багыт алган коом деп эсептешип, ошо мындайча айтканда социалисттик көз караштагы укук коргоо органдарындагы иштеген кызматкерлерден арылып, жаңы көз караштагы кызматкерлерди ушу укук коргоо багытында тармагын алып барышкан. Мисалы Арменияны айтсак, Армения өлкөсү бул мүлктүк иллюстрация жүргүзүштү. Казыр да жүргүзүп атышат. Эми ал бир күндө же болсо бир айда эле ишке аша турган маселе эмес экен да. Бул жаңы бул жерде Адилет мырза айткандай, жогорудан ылдый карай деген принцип менен деген бул менимче туура эле. Себеби биз бул жерде жана айтылгандай 300-500 адам булар Кыргызстанды ушул күнгө алып келди. Демек, ушул адамдардан биз башташыбыз керек. Ал эми баштай турган кадамдар биз аны ойлоп чыгыштын да кажети жок. Жаңы велосипед ойлоп чыгуунун да кажети жок. Себеби мына өнүккөн өлкөлөрдөн тажрыйба алалы. Велосипедти буга чейин эле ойлонгон, демек анын тажрыйбасын гана колдонушубуз керек. Тажрыйбасын. Ошо мыйзамдык негизде кандай кылып, кайсы кадамдар менен барган болсо, бул мына жаңылануу, кулакка тартуу деген иллюстрацияны которулмосу ушундай кулакка тартуу. Керек болсо мына илгери сталиндик убакта жана репрессия деп ошол эле маалда ушундай коррупциялык иштерге аралашкандарды мына Кытай өлкөсү деле керек болсо атууга жиберип атышат да. Сталиндин убагында да ушундай болгондо айтылат. Ошондуктан бул мына азыр биз адам укугун сыйлаган коомбуз. Демек, биз өнүккөн өлкөлөрдөн тажрыйба алып, ошол кадамдар менен барсак эч кандай жаңылбайбыз. Бул жерде Адилет мырза, сизден дагы ойду угалы? Менин оюм иллюстрация деп азыр кабыл алуу сунуштап атканда көптөгөн адамдар буга каршы болот. Анткени ошол адамдар угуп жаткан адамдар деле билет өзүнүн кылган иштерин, көптөгөн каршылык кылганын себеби дагы ошол ичиндеги ар бир мамлекеттик органда дагы көптөгөн коррупцияга аралашкан системалар бар, коррумпированный иштер бар. Ошонун баары ачылып калышына мындай күмөндүр болуп, ошон үчүн баягы күмөндүр болушуна болот да бул нерсечи. Ошон үчүн баягы буга да каршы чыгышат. Ошолорго бул билиш керек, мамлекеттик кабинет, мамлекеттик орун бул менчик эмес. Бул элдер түшүндү, бул бийлик элдики. Бул ар бир келген мамлекеттик органга адистер өзүнүн ишин так аткарган, билген, натыйжа көрсөтө алчу адистер келип иштеши керек. Ошону менен эле биргеликте эл дагы өзгөрүүнү талап кылат. Эл кандай болсо, бийлик дагы ошондой болот. Элди көрдүк, элдер сатылат, ар кандай жолдорго барат. Эл активдүү болуп, өзүнүн жакшы позициясын көрсөтсө, мамлекет дагы ошого активдүү результаттарын көрсөткөнгө, натыйжаларын көрсөткөнгө аракет кылат. Андан сырткары мамлекет
бул кадр кызматы менен бул иллюстрация биргеликте иш алып барат. Мамлекеттик кадр кызматында ачык тесттер өтүлөт. Азыр жакын арада өкмөт башчыбыз мамлекеттик кадр кызматын чакырып, жакшы иштерди, сунуштарды киргизди. Ошол жерден ачык тесттерди өткөрүп, экзамендерди өткөрүп, ар бири өзүнүн ордуларында өзүнүн адистиги менен иштеш керек. Буга чейин ар кимиси ар кайсы тармакта иштеп келген. Убактылуу эле бир жерге орун алмаштырып коет, кайра башка жерге коет. Ал жерден натыйжа көрсөтө алган эмес. Ар бир адис өзүнүн тармагы менен туура иштеш керек, натыйжасын көрсөтүп. Ал жерден тандоо калыс болот деп ишеним артса болобу эми? Тандоону ачык айкын кылуу зарыл. Ал жерде да буга чейин биринин таанышы чакырып, тигинин тууганы куда сөөгү болуп келген. Ал жерде дагы ачык айкын эл көрүп туруш керек. Ал жагдайын дагы. Андан сырткары дагы айта кетчү нерсебиз, бизде азыр жаштарыбыздын бардыгы чет мамлекеттерге кетип, өзүнүн баягы көрүп турат да чириген системага келип иштегиси келбейт. Анткени бул жерде жолотушпайт. Мурунку эски чириген системага аралашкысы келбейт. Башка мамлекеттерде отдел кадрда жана хантинг деген система иштейт. Бул которулуп кеткенде охота за головами деп коет. Бул баягы биз ар бир адисти, ар бир билимдүү инсаныбызды суранып, ошолордон бул жерге чакырып, жакшы маяна коюп берип, шарт түзүп берип, ошолорду жакшы орун жумуштарга шарттарын түзүп беришибиз керек ошол адамдарга. Албек мырза, азыр бул талкуунду улантабыз. Бизде түз байланыш бар экен, кабыл алалы. Бизде Союзбек Надырбеков, жарандык активист түз байланышта. Союзбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Союзбек мырза, айтсаңыз, мына азыркы шартта иллюстрация маселеси азыр коомдо актуалдуу темалардын катарында турат. Негизи Кыргызстанда ушул шартта иллюстрацияны киргизүү канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар? Сиздин оюңуз? Иллюстрация деген бул бир абдан бир чоң процесс деп эсептеймин да. Иллюстрация деген сөздүн астында бул мамлекеттик бул саясатчылардан сырткары мамлекеттик кызматкерлерден бери иллюстрацияга кабылышы мүмкүн да. Бизде иллюстрация дегенде кайсыл тармакта, кайсыл багытта, кайсыл жаатта биз иллюстрация кылабыз. Менин оюмча ошону талкуулаш керек да. Мисалы башында могул элдерди толкуп чыккан учурларда иллюстрация болуш керек деген түздөн-түз сунуштар кайсыл багытта келген? Бул мамлекеттик кызматтар же болбосо учурда иштеп жаткан мамлекеттик мекемедеги кызматкер сөз болгон. Бул жерде ошол жетекчилер, ошол саясатчылар, ошол партиянын системасы менен, партиянын тизмеси менен кайра дайыма депутат болуп аткан адамдар келбесин. Бул улуумдар кетсин, жаңы жүздөр пайда болсун деген максат астында Союзбек мырза, мына азыркы учурда ушул иллюстрация маселеси боюнча түрдүү пикирлер айтылып атат. Мына кээ бир жаштар иллюстрация дегенде эле бул азыркы бийликтегилердин баары кетиш керек дагы, жалаң жаштар келсин деген пикир бар. Ал эми дагы бир пикир бул дасыккан адистер менен кошо жаштар келсин деген ушундай пикирлер бар. Сиз кайсыл позицияны көбүрөөк колдойт элеңиз? Эми биз азыркы учурда көйгөй бар. Бизде кайсыл көйгөй болбосун, биз атап кылганыбызда бул деген биздин себептерин ошол эмнеден чыгып атат ошол көйгөй, ошол кандай негизинде болуп атат, кандай жыйынтык берип атат. Ал нерсени баягы түп тамырдан бери аркы жагын, сахнанын аркы жагын карай турган бир көз караштагы керек да. Бул жөн жерге келе бербейт. Буга билим керек, бул тажрыйба керек. Ошол чөйрөдө аралашыш керек. Мисалы, мен жакшы бир мындай окуя айтып бергим келип атат да, мисал катарычы. Мисалы, баарыбыз ушу классика болуп калган Шерлок Холмсту жакшы билебиз. Шерлок Холмс менен доктор Ватсон булар экөө бир күнү ушул бир тур походко чыгышып, жолдо баратып, ичкирип кеткен дагы, келгиле, биз ушул жерден тамактаналы дагы, ушул жерде жатып, анан эртең жолду улайлы деп чечимге келишип, тамактанышып, палатканы коюшуп, анан экөө. Түн бир окумда экөө тең ойгонуп аткандагы караса асманда жылдыздар турат. Анан Шерлок Холмс сурайт экен, Ватсон, могу жылдыздарды көрүп, карап туруп, эмнени көрүп атасың деген суроо берсе, Ватсон айтат экен, абдан жылдыздар көп, эртең
жаан чачыл болбойт, күн ачык болот экен, анан жылуу болот экен деген бир өзүнүн мындай күндүк өзүнүн оюн айтыптыр. А сен эмнени көрүп атасың? Карап көргөн нерсем эмне? Биздин палаткабыз дурдап кетипти деген оюн айтат экен да. Бизде маселе ушунда да. Биздеги эртең күн кандай болот, мындай болот эмес. Ошол себеби болот. Эмне үчүн мен уктап турсам жылдым көрдүм эле. Бизге деген ой болуп атат да. Ошонун аркасы менен бир себеп нерсени оңдоп салат. Жаштарга биз ойдон Сайызбек мырза, тилекке каршы интернет байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Акыркы сөздөрүңүз болбой калды, бирок оюңузду коомчулук жана биз түшүндүк деп ойлойбуз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Сайызбек Надырбеков жарандык активист болду. Биз талкууну улантаардан мурун ушул иллюстрация боюнча элдин пикири кандай болду экен? Биз элден да коомчулуктан дагы сурамжылоо кылганбыз. Азыр эл пикирди көрүп алып, анан биз студиянын коноктору менен кайрадан талкууну улантабыз. Жаңыртыш керек қой, жаңы баса болбой қалдық 30 жылдан бері. Эмне себептен? Көріп отпайсыңар өзіңөрдү эле. Канчадан бери эле баягы бийликтен калган саркындылар кайра эле ордуна келет, улам эле тууган туушкан тең түшүн кайрап келет. Кайра келип эле жаңырып эле кайра эле баягы. Мурунку иштегендер уже 30 жылдан бери тойду да. Ташоо. Өздөрү жеп иштейм, биз жүрбөйбүз, жумуш жогасың. Элдин баардыгы кыйынчылыгы мен эмес, элдин баардыгы кыйынчылыгы ошол. Жаштар келсин деген талап мен макулмун ага. Бирок эми жаш дегенде жаш эмес. Мурунку 30 жыл бийликте иштеген эмес. Мунун билими бар. 30 жылдан бери ошо бийликти алмаштырбай жүргөн жаштар келсин. Ошого кошулам мен. Иллюстрация бизге керекпи? Да, иллюстрация бул эскилердин обновить деген, конечно, нужен. Эми заманны көрбөдүңөр, 30 жыл оңолбогондон кийин обязательно керек да болчу. Анан Кудай буйрса жаңы үмүт азыр жаштар өсүп атат, момундай көп жакшылыкка жетип атышат, а биздин мамлекет турат. Анан муну оңош үчүн эмне кылыш керек? Обязательно иллюстрация керек. Жаңы жакшылыктарга жетиш үчүн бизде жөн эле кадрды тандабай бүт өзүнүн баягы адисине жарашыктуу, ылайыктууларды тандаш керек да. Канча жылдан берки себеп ошого ушу бир бийликти алмаштырып ушу себеп болуш керек болгон экен. Ошонун үчүн ушул себеп болду. Себеп деген баары ушул. Бизге ошол иллюстрация керек экен. Бийликти алмаштырыш керек. Түп тамырынан бери алмаштырыш керек. Башын эмес, түп тамырынан бери. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 5 каналда учурда программасында түз эфирде иллюстрация маселесин талкуулап жатабыз. Мына Замир мырза, жогоруда бул Бишкек шаарындагы айрым гана жашоочулардын пикири. Мына көпчүлүгү 30 жылдан бери эч нерсе кылбаган бийликти кайрадан тазалаш керек, жаңы жүздөр келиш керек деген ойлорду айтып атышат. Эми суроо сизге, мына сырттан жаштарды алып келебиз деп атасыздар. Сырттан жаштарды алып келгенден кийин алар бул системаны, ушул чүреген системаны толук түрдө тазалап кете алат деген кепилдик барбы ал жаштарда? Албетте. Тажрыйба жетиштүүбү деген? Албетте. Бул жакта абдан элдердин да тилектери да абдан жакшы. Тилек бир, ой бир, жол бир дегендей ошого байланыштуу калк айтса калп айтпайт. Ошого байланыштуу бизде азыркы тапта чындыгын айтканда өзгөрүүнү абдан каалап атабыз. Мына өзүңүз билгендей эле акыркы мисалы Кыргызстанда канчалаган студенттер, мыкты адистер бүтөт. Ошонун бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөрдүн 30% гана жумуш менен камсыз болсо, 70% көпчүлүгү миграциянын агымы менен кетип атат да. Биз деген ички инсайдер, аутсайдер да, ички кадрларга да көңүл бөлүшүбүз керек. Ошону менен катар эле чет өлкөдөн. Эмне үчүн чет өлкөдөн? Себептен алар менеджментти билет, ошону менен катар чет тилдерди мыкты билет. Мисалы чет өлкөгө чыккан бир мамлекеттик кызматкер же саясатчы болобу, ал бир күнгө эле котормо
кормого $2000 берет мисалы. Эгерде тилди билсе, ал сөз түрдө ошол адис мамлекеттин бюджетинен $2000 сактап калып, ошону баягы мамлекеттеги окутуу жаатындагы иштерге инвестиция берсе болот мисалы. Ошонун натыйжасында канчалаган пайда алып келет да мисалы. Ошондой иштер да болот. Бирок мамлекетке күйүп чын эле вот иштеп берем деген жаштар абдан көп болгондуктан, бирок бизде мыйзам иштебей жатпайбы? Ошо мыйзамдын натыйжасында көпчүлүк адамдар кетип калып атат. Бизде коррупция кендирди кеспеди. Мына көпчүлүк кадрлар, мисалы мен өзүм деле айта кетейин, мен да ошол убагында окуумду, ийгиликти бүткөндөн кийин бул жакта ошол тимге иштегени барсам, мени кабыл албай койгон. Анткени мен жөнөкөй эле интеллигенттин үй бүлөсүнөн төрөлгөм. Менде акча жок. Алар менден ошо акча талап кылышканда, жөнөкөй эле өзүм башыман өткөн нерсе. Ошонун натыйжасында мен LinkedIn деген сайт аркылуу мен чет өлкөдөн ошол чоң бир инвестиционный компания барып иштеп калдым. Ал жактан мен албетте абдан чоң тажрыйба топтодум, жакшы билим алдым, жакшы каражат топтодум дегендей. Бул жактан абдан көп нерсе бар, бирок эң эле өкүндүргөнү, жүрөктү бай эзип өкүндүргөнү мен ошол алган билимимди ушул Кыргызстандан чыкпай эле ушул кыргыз элиме берсем канчалык бир пайда болмок жаштарга деп ойлондум да. Анан ошол 2017-жылы Кыргызстанга келип, өзүмдүн ишмердүүлүгүм, билим берүү тармагында алып кеттим да, мисалы. Азыр Кыргызстанда мисалы мамлекет өкмөттүн алдында жаштар агенттиги бар, алар кылбаган ишти мына биз кылып атабыз мисалы. Вот бул жакта мекендешүү деген нерсе болуш керек. Ошонун натыйжасында акча эч качан биринчи орунда болбош керек. Азыркы тапта ошол Жусуп Абдрахманов, Искак Разаков сыяктуу аталарыбыздын улап кеткен жолун биз азыр жаныбызды беришибиз керек. Бул жакта жоопкерчилик көбүрөөк эркектерде деп ойлойм да, билимдүү эркектерде. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, акчага көп маани бербеш керек депчи. Бирок ошол сыртка иштеп кеткен жаштардын көбү негизи айлыктын аздыгынан кетишкен да. Аларды тартып келиш үчүн агаларга эми ошончолук акчаны коюп бериш керекпи же кандай кылып чыгарыпсыз? Бул системаны кандай ишке ашырасыздар? Азыркы тапта бизде 14 министрлик бар, 10 агентство бар да. Алардын бардыгы тең, бири-бирине окшош да. Бирөөнүн функциясы кылып жаткан иши бирөөнө окшош да. Ошондой кызматтардын көпчүлүгүн кыскартуу менен биз ошо Грузияда, азыркы тапта Грузияда да колдонулган система бар. 7-8 адамдын айлыгын бир адамга берген. Ошондо баягы компетенттүү, мыкты, билимдүү профессионал адистер келип мамлекеттин өнүктүрүп жатышат азыркы тапка чейин. Андан сырткары ошол жана чет тилдери мыкты билген жаштар мамлекеттен сырткары дагы өздөрү долбоорлор менен жазып, ошол долбоорлорун баягындай тактап берип, жактап берип, ошонун натыйжасында дагы киреше тапса болот да. Бул киреше азыркы тапта баягы инновациялуу 21-кылымда кирешени табуу жолдору көп. Бирок мамлекетке биз сөзсүз түрдө ушул мамлекетте өсүп, ушул мамлекеттин суусун ичип, абасына тоюп чоңойгондуктан биз жоопкерчиликти алып туруп азыркы тапта айлык маяна карабай иштеп беришибиз керек деп атабыз да. Ошол жерден Акан мырза сизге суроо бергим келип турат. Мына азыркы система бул бири-бирине ушунчалык чырмалышып калган система. Муну деген мына 30 жылдан бери кыркалбай, 30 жылдан бери бул системаны талкалай албай келатат бул азыркы бийлик. Эми ушул иллюстрация мыйзамын киргизүү менен ушул чырмалышкан системаны канча убакытта ордуна келтирсе болот? Мен айтат элем, бул иллюстрация биринчиден кимдерге колдонулушу керек деген суроого жооп берсем дейм да. Биринчиден иллюстрация бул жогорку рангдагы мамлекеттик кызматкерлерге, саясий мамлекеттик кызматкерлерге, саясий муниципалдык кызматкерлерге, сот судьяларга, укук коргоо органдарына жана лицензиялоо жана контролдоо органдарында иштеген кызматкерлерге керек болсо, мындайча айтканда, айыл өкмөт башчылары ошол мындай ылдыйкы тепкичтеги, бирок эл менен иштеген, элдин менен иштеп атып, элге пайда алып келбеген ушул жердеги адамдарга бул иллюстрация иштеп чыгышы керек деп эсептейбиз да. Андан тышкары бүгүнкү күндө муну биз бир айда же болсо 2 айда бүтүрөбүз деп айтканга болбойт. Себеби критерийлер болуш керек бул жердечи. Критерийлери болгондо аны мен же болсо бир уч топ ушул адамдар коррупцияга аралашкан, ушул адамдар Кыргызстанды ушул акыбалга алып келди дегенде эмес. Мисалы Польшада 100 адамдан турган
мындайча айтканда бир мамлекеттик структура 100 адамдан турат, алар ушул багытта иш жүргүзөт. А бизде болсо коомдук көз карандысыз комиссия, Топчубек ага айтпадыбы, ошол сыяктуу комиссия болсо бир жыл аралыгында болжол менен саясий эрк болсо, каалоо болсо, бүгүнкү күндөгү биз билебиз, бүгүнкү күндө парламентте андай кадамдарга барып бирине бири мындайча айтканда бут тозуп бирин артка тарткылар келбейт. Бүгүнкү күндө алар 30 жылда алар чынжырча болуп бири менен оролуп калган. Бирок өлкө башчысы биз көрүп атабыз, бир гана адам өлкө башына келип өлкөнүн тагдырын өзгөрткөн тарыхый лидерлер бар. Ошол сыяктуу биздин өлкө жетекчилигине мыкты инсандар өлкө үчүн жанын сайган бир өлкө башчыбыз шайланып келе турган болсо, Кудай буйрса, сөзсүз түрдө 1 жыл, жарым жылдан өткөн убакытта результаттар көрүлүп, элге мындай жарыгы тийип баштамак иллюстрация мыйзамын, менин оюмча. Адилет мырза, мына 2005-2010 жылдары көтөрүлгөн иллюстрация мыйзамы тилекке каршы ишке ашкан жок. Эми бул жолу сиздер көтөрүп атасыздар. Эми бул толук кандуу ишке ашып кетет дегенге кепилдик барбы? Жакшы суроо болду. Бул реформа деп жатабыз. Реформаны кабыл алыш үчүн иллюстрация керек. Ошондо жаңылануу болот. Азыркы мурдагы төңкөрүлүштөрдө буга чейин айтып келген иллюстрация кабыл алынбай келген. Анткени саясий эрк жеткен эмес. Ал бул жерде биздин мурунку ажолорубуздун өзүнүн кызыкчылыктары болгон. Азыркы биздин өкмөт башчыбызда саясий эрк бар. Иллюстрацияны кабыл алганга. Мунун үчүн азыркы бардыгына кайрылуу жасай кетет элем. Бизде азыр көптөгөн мамлекеттер сынап байкап отурган мезгили. Ошонун арасында эле Россия, Белоруссия, Казакстан көптөгөн мамлекеттер байкап отурушат. Биз канча төңкөрүлүш кылдык, чындык, адилеттүүлүк үчүн күрөштүк. Эми ушул иллюстрацияны кабыл алып, мамлекеттик машинадагы системаны өзгөртүп, иллюстрацияны кабыл алышыбыз керек. Баарыбыз биргеликте жапа тырмак манас атабыздын жети осуятында бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз бир күч болуп, колдоп, ынтымакка чакырып, иллюстрацияны кабыл алууга, көмөктөшүүгө, кайдыгер карабаган инсандарыбызга кайрылып, бир колдоп кетели демекчимин иллюстрацияны кабыл алууга. Урматтуу коноктор, бизде убакыт ченелүү, аз убактыбыз гана калыптыр. Ошон үчүн сиздерге жыйынтыктоочу сөздөрдү берели. Биринчи Замир мырза, сизден баштайлы. Элге кайрылууңуз, негизи кененирээк өзүңүз баягы жыйынтыктоочу катары кандай пикир айта аласыз? Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы тапта Кыргызстан жаңыланууга жол алды. Ушул нерсени колдоп берели биргеликте. Анткени бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак сөзсүз түрдө ынтымак болот, ынтымак бар жерде ырыс болот. Ошондуктан мекенибизге кайдыгер карабайлы, өнүгөлү, өсөлү. Биз болсо чет өлкөгө барып мигрант болуп иштебей, чет өлкөгө как турист катары барып иштеп, эс алып, мамлекетке бир чоң бир жол ачып берели демекчимин. Анткени азыр мына медицина тармагында, билим берүү тармагында, ошо коопсуздук тармагында абдан бир баягы коррупциялык белчесинен батып кетти. Ошонун баарын чечишибиз керек. А буга сөзсүз түрдө иллюстрация керек. Иллюстрация бул чоң бир мыйзамдуулукту туура жолго салууга алып келет. Андан сырткары чоң бир реформаларга жол ачат да. Ошондуктан бул нерсени колдойлу. Иллюстрацияны акылы бийик, жүрөгү таза, мекенине күйгөн адамдардын баардыгы колдойт деп мен терең ишенем. Акан мырза. Биринчиден биз кыргыз элибиз, кыргызстандыктар иллюстрациянын бизге керек экендигин түшүнүп калса керек. Себеби мына 30 жыл өттү. 30 жыл мурун 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жыл. Бул жолу биз иллюстрацияны талап кылып, ушул мыйзамды, бул кадамды биздин жетекчилик өлкөбүздү мындайча айтканда ушул багытта иш жүргүзбөсөк, буга чейин кандай акыбалда жашап келсек, бүгүн деле ошол акыбалда жашай беришибиз мүмкүн да. Ошондуктан бизге иллюстрация керек. Болбосо мына 5 октябрдагы элдик толкундоо 2010 жылдагы окуялардай болуп эле бул толкундообуз, бул бүгүнкү күндөгү элдин жеңиши кайра эле уурдалып кетиши мүмкүн. Ошондуктан
люстрация болмоюнча биз өнүккөн өлкөгө багыта албайбыз. Люстрация болсо гана биз укугубуз бирдей болгон, ар бир адамдын ою өкмөт менен эсептешкен, ушундай коомду биз люстрациянын арты менен жаза алабыз. Жана ага мындайча айтканда бүгүнкү күндө мындай жүрөктө бир искра бар. Люстрация болот, Кудай буйрса Кыргызстан жаңы багытка өнүккөн өлкөгө айланууга толук мүмкүнчүлүк болуп турат учурда. Кыргыз элибиз биз талап кылышыбыз керек. Адет мырза, сиздин да койдугалы жыйынтыктоочу сөзүңүз. Урматтуу кыргыз элим, мамлекети бай болсо эли саякатчы болот дейт. Мамлекети кедей болсо элдин бардыгы саясатчы болот дейт. Ошондуктан биз мурунку каталарыбызды кайталабай, люстрация кадамдарына барышыбыз керек. Баарыбыз биргеликте, ынтымакта бири-бирибизди колдоп, каталарыбызды кайталабай, ушул айта турганчу люстрация деген сөзүбүз сөз бойдон кала бербей, иш бойдон көрсөтүшүбүз керек деп силерге кайрылуу жасап кетем. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде конокто Замир Аялчиев, жарандык активист, Акан Иманов, жарандык активист жана Адилет Абдылдаев, коомдук ишмер болду. Мамлекетибизде тынчтык болсун, бир гана өнүгүү болсун дейле да бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.